Каракул шаарынын тургуну Сайракан Тойтокова бул үйдү 2 жыл мурун алган. Жалгыз уулунан ажыраган эни анда-санда келип кетүүчү 5 небересин күтүү менен күн өткөрөт. Ананда эшикке кирип чыкканына кубанып, электр жабдууларын жаңылоону ойлонгон деле эмес. Жалгыз бой эненин үйүнө электр жарыгы үзгүлтүксүз жетиши керек деген кызматкерлер үйгө электр энергиясы тартылган ички-тышкы жабдууларды толугу менен жаңылашты. Муну менен катар карыяны март айына утурлай келген майрамдар менен куттуктай да кетишти. Точкаларыңардын, проводкаларыңардын баарын жаңылап бердик. Счетчиктен бери баардыгын. Эми светиңиз өчпөйт. О светиң күнделеп бала көрсү го, күйүп кетет. Бири өчсө бири күйөт. Жасап берип туруп орус бар го деп чөкөр. Барам, же орусчаны билбейм. Булучум лампочканы да бурап кое албайм өзүм. Мына азыр 90 тамагын ичип атам. 90га чыгып калдым. Ошолай. Рахмат, өмүрлүү болгула. Ушундай эле оңдоп түзөө иштери Пристань шаарчасынын тургуну Чолпон Мамбетованын үйүндө да жүрдү. Жолдошу бөйрөк оорусунан каза таап, 3 баласы менен жалгыз бой калган айым электр кызматкерлеринен көрсөтүлгөн көмөккө кубанычын жашырган жок. Сымдарыбыз өчүп, эми отурганда бул розеткалардын түбүнөн өрт чыгып, мындай түтөп, эме кылып кетип, анан автоматтын жардамы менен автомат тарсет өчүп калган үчүн калдым да, анан ошо анча-мынча эмелерди апкөпүү жасатып, ушинтип жаңы розеткаларды өзүм сатып келип, ушинтип четинен коюп келаткан болчумун. Ошол бүгүн абдан кубанычтамын, ошо мага чоң жардам болуп кетти. Опорадан электр эсептегичке чейинки провод 40 метр провод алмашылды. Жана электр эсептегичтин шити автомат алмаштырылды. Электр эсептегичтен үйдүн ичиндеги баардык проводдор, выключательдер, патрондор, автомат 200 метрде провод алмашылды. Чыгыш электр ишканасы кайрымдуулук багытындагы бул иштерге чыныгы муктаж жарандарды тандап алышкан. Эң негизгиси алар майрамдан сырт күндөрү да көңүл сыртында калбайт деп билдиришет жарык берүүчүлөр. Ал эми жардам көрсөтүлгөн 2 үй бүлөдө мындан ары электр энергиясына байланышкан көйгөй жаралса, акысыз кызмат көрсөтүлөөрү убадаланды. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, Ош Перим, Ысык Көл облусу.